Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Бул жума мурдагысына караганда алдағанча жемиштүү, позитивдүү окуялар менен коштолду. Бирок тилеге каршы мындай жагымдуу маанай бийлик тарабынан эмес, кыргыз элинин өзүнүн аракети менен ишке ашты. Баткендеги чек арада тажикстандыктар тарабынан өртөлгөн үй тууралуу билесиз. Ал үйдү тез аранын ичинде калыбына келтирүү зарылдыгы айтылып, Камчыбек Ташиев бул демилгени өз колуна алгандан да кабарыңыз болсо керек. Кыскасы, Ташиев элден чогулган акчага негизги каражатты өзү кошуп, Баткенге барды. Үйү күйүп, жүрөгү сыздап, күн сайын көз жашын төгүп отурган 78 жаштагы эне менен анын үй бүлөсүнө дээрлик 5,5 миллион сомго жакын каражат берилди. Эгер биз буларга дос катары, тууган катары мамиле кылабыз. Биздин тууганчылыгыбызды, достугубузду, жумшактыгыбызды коркоктук катары кабыл албаш керек буларчы. Коркоктук катары кабыл албаш керек. Биз эч качан коркпойбуз, биз эч качан жалтанбайбыз. Бирок коңшуларыбызды тууган катары кабыл алабыз биз. Дос катары кабыл алабыз. Мына ушунчулар түшүнсүн. Анан булар келип эле мына ушул бир үйүбүздү өрттөп коюп, же болбосо бир балабызга катуу сөз сүйлөп коюп, анан кийин биз ушул кыйын болуп кеттик дегенден алыс болуш керек. Андан биз коркуп калбайбыз. Андан биз чөгүп калбайбыз. Керек болсо бир үйдүн ордуна 10 үй курабыз. 10 үйдүн ордуна 100 үй курабыз. Бирок бир карыш жерибизди бирөөгө бербейбиз. Бул биздин атуулдук жүрөгүбүздөгү милдетибиз. Бул биздин атуулдук жүрөгүбүздөгү милдетибиз. Маселе Камчыбек Ташиевдин ал жерге барып акча бергенинде деле болгон жок. Буга чейинки маалыматтардан көргөн болсоңуз, чек арада жашаган айыл эли негизинен моралдык колдоого муктаж болуп турушканын, дем берип, күч берип, көңүлүн, духун көтөрүп келген жана бул иретте дал ошондой аракет жасаган Ташиевке ыраазычылыгын билдирип жатышты. Айрыкча бул аксакалдын сөзү Баткендеги чек ара аймактарында жашаган элдин бүгүнкү абалын толук бойдон түшүндүрүп бергендей болду. Мен эч жака кетпеймин, ата-бабамдын жерин бөтөн бирөөгө бербеймин. Анан эң негизгиси бийликтин кысымынан коркпоймун деген сөзүнүн артында чоң маселе жана маани жатканын байкасаңыз керек. Бул Ташиев өзү кыргыздын патриот жигити да, патриот жигиттери. Биз onu колдойбуз, кубаттайбыз. Мана бизге канча күч кубат, дем берип кетти. Дем болду бизге. Кубат болду. Келгениге рахмат. Биз акчасыга да, башкасыга да ол эмесиге кызыкпайбыз. Бизге келгени кызыктуу болуп атат, келгени. Башкасы келип кабараса болбой беле? Ana келди. İşte болсо, жумушта болбосо ham рахмат келип кеткениге. Ana келип, хаммага дам берди, кубат берди, күч берди. Башка адамдар ham шундай кылса экен дейбиз да биз. Башкалар ham шунтип бизди колдоп, кубаттап турса, кубат болот да бизге. Эч бакта чөкпөйбүз биз, жер көз болбойбуз. Бирөөгө көз каранды болбойбуз. Кыргыз өзү мамлекет шундай болуш керек эле өзү. Негизи көз каранды мамлекет. Так азыр көз каранды болуп жашап атабыз да биз. Ошага мен өкүнөм. Өкүнөм. Өтө өкүнөм. Баш көтөрсөң апарып камаса. Азыр мана жүрөт дагы, сүрөткө тартып, телефонго тартып. Онусу, мунусу, эсембиси. Эртең алып чакырып сурайт да, сурамактан сурат, мен коркпойм анан. Мен апшы Ташиевдин эле биримин, опчу коркпойм. Өлүмдөн ham коркпойм, и бир карыш жеримден ham жылбайм мен. Опчу эле жылбайм жеримден. Мен 60 кирдим, киндиктен аткан жерим. Атамдын, балаларымдын көрүнү ham буларга депсенди кылбайм мен. Дебелетпеймин, Кудай кааласа. Маншетте баш көтөрүп жашаган, жүргөнүм мен. Биз ошол күнү ошол жерде жүргөнүбүздө Камчыбек Ташиев келерин уккан Көкташ айылынын тургундары үйү өрттөнгөн кишинин короосуна чогулуп, Ташиев менен жолугууга камынып жатканын көрдүк. Ошол эле жерде жан далбастап укук коргоо органдарынын 2 кызматкери дагы бир жетеленмесин жетелеп алып жүргөнүнө да күбө болдук. Ташиевдин жетип келерине жарым сааттай калганда бул 2 орган кызматкери чогулган элди тарап кетүүгө үндөй баштады. Себебин болсо, чек аранын башка бөлүгүндө Тажикстандын жаранын
кыргыз жоокери атып коюптур. Ошого азыр тажик тарап чегара кызматын күчөтүлгөн тартипке өткөрүп, чегарадагы тажикстандыктар чогулуп, чоң жаңжалга даярданып жатышыптыр деп сөз чыгарышты. Бирок жергиликтүү эл милициянын кылмыш иликтөө кызматынын бул эки кызматкеринин бул сөзүн дароо провокация катары баалашты. Анткени мындай окуя болгон эмес деген. Мунун баары жалган экенин ошол сөз болуп жаткан айылдагы тургундарга чалып тактап алышкан болчу. Жөнүнө тураттар, а? Каякта турат өзү? Каякта турат өзү улар? Демек, маселени бул жагынан алып карасаңыз, Баткендеги чегара чатактарынын чыгышына элди провокация кылууга биринчи кезекте кыргыз бийлиги, ошол жердеги күч органдары кызыктар окшойт деген ой келет. Мындай эмес болгондо анан неге орган кызматкерлери келип, элге жалган, ачыктан ачык провокациялык мүнөздөгү маалыматты таратышат? Ошондо эл эмне кылышы керек эле? Дароо ызы чууга түшүп, Тажикстан чегарасы күчөтүлгөн тартипке өтүптүр. Биздин жоокер алардын аял кишисин атып коюптур. Азыр тажикстандыктар бизге жооп кылып, дагы кол салат деп качып, орох балтасын, ташын даярдап, согушууга камынышы керек беле? Баары көчө менен бир болуп качып, тажикстандыктар кол салбай туруп, өзүбүздү коргойлу дешип, чегаранын чегиндеги үйлөргө чогулуп, башаламандык болуп, анан муну көргөн тажикстандыктар тетирисинче кыргызстандыктар бизге кол салган атат деп, анан ортодо дагы ок атылып, дагы карапайым эл азап чегиши керек беле? Анан кыргызстандыктардын 3-4-өсүн провокация кылды деп алып барып камап, айтор ушундай саясат жүрүшү керек беле? Неге мындай саясат кылынып жатат? Мунун максаты кандай? Акыры кандай болуп бүтөт? Vay 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 vay. Tacik atı atsa. Bir kırgızda at degen komanda yok. At falan degen. Nabarot bizim yön жүрген bunday. Deli vay jakşı baldardan töltölünü aparıp 6 ay oldu. Kamap boşatmay жүрген. Hiç bilen tayini yok. Bu kanday akmakçılık, kanday biyilik bu. Ben misal için 45 yıl üçünce komünist olup жүрдüm. Bunday nerseni kırgınım yok öyle. Kanım yok öyle. Ошол кайдыгерлик бизди кесип атат. Ova, bunu ne degen neresi? Кайдыгерлик бизди кесип Çok атат. dört balanın cirilmeden açık bebekleri var. Cegenge misal için çok bastırlarda aparıp kana koydular. Kanaganda Batkenge kanavay, Kırılkıyağa aparıp kanay. Varıp görüşü kıyım olsun. Kırılmay kalsın. Nasihat hukmasın, aytmasın degen nani da. Oy tova, bunu ne degen neresi? Biz şu dereceye geldik burada. Наразылык Bizim birlik şuna jettik mi? Hep açtım kenar. Turu jigitler. Turu. Ne degen akmakçılar? Абалким жөн гана элди дүрбөтүп, Ташиев менен жолугушууну үзгүлтүккө учуратып, арыз муңун айтууга тоскоолдук кылуу гана ниети болгондур. Эгер ушундай максат болгон болсо, анда күч органдары ал ниетинин кайсыл бир бөлүгүнө жетишти дегенге болот. Анткени алардын провокациясынын айынан ондогон кишилер ал жерден кетүүгө мажбур болгонун көрдүк. Баткенде мына ушундай акыбал. Жергиликтүү элдин чыдамы качан эле түгөнүп болгон. Аргасыздан, эли жерин сүйгөндүктөн, мекенчилдигинен, намыстуулугунан гана ошол аймакта жашап жатышат. Анан кээ бири жумшак, тынч жерде жатып алып, баткендиктер ошол чегарада жашап жаткан элдер тууралуу аларга барып үнүн угуп, духун көтөрүп, жардамын берип келе жаткан патриоттор тууралуу терс пикирин жазып, саясий аналитик болмуштарга да таң каласың. Сиз ошол жерге барып, чегарада ошол эл жашаган шартта 3 эле күн жашап көрүңүз деп сунуш кылат элек. Сиздин үйүңүздөн 10 метр нарыда Тажикстандын автомат, миномет көтөргөн жоокерлери турса, ар кандай убакта ар кандай нерсени шылтоо кылып, кол салууга даяр турган адамдар көзүн кызартып, карап турса, сизди коргойт делген кыргыз жоокерлери ок атууга буйругу жок, аргасыз төшүн тосуп берип турган болсо, балдарыңыз баладай болуп көчөгө чыгып, ээн эркин ойноп күлүп жүрө албаса, кыздарыңыз кыздай болуп, татынакай болуп мектебине эч кооптонбой барып келе албаса, аксакал атаңыз менен апаңыз каарылыктын доорун жүрөгү тынч отуруп, качан каяктан бирөө бастырып келет экен дебестен намазын тынч отуруп окуй албаса, анан кандай жашоо болсун?
Өзүңүз эч нерсе кыла албагандан кийин ошол жерде кыргыз жерин коргоп жашап жаткан элге, аларды колдоп колунан келген жакшылыгын кылып жаткандарга жаман сөз деле айтпай эле койгонуңуз туура болот эмеспи? Саламатта калыңыз.